Kızlar, hazır biz sizler менен кар бүтүкчөсүн токуганды үйрөнөбүз. Кооздоочу атрибут катары иштетебиз. Бизге амигуруми шекчесинин ичине жөнөкөй 6 жөнөкөй мамыча токуйбуз. Жипке жараша илмек тандап алыңыз дагы токууну баштайсыз. Мынакей, биз амигуруми шекчесинин ичине азыр 6 жөнөкөй мамыча токуйбуз. 2 3 4 5 6 мамычаны токудук дагы. Бул жибибизди тартып алабыз. Мынакей тегерекче болду дагы. Биз эң биринчи жөнөкөй мамычага байланыштыруучу мамыча алып соединительный столбик токойбуз. Эми экинчи катарга келдик. Кандай кылабыз? Бир бийиктетүүчү мамыча кылып алабыз дагы. Ушул жаңы эле биз көтөргөн мамычанын ичине жөнөкөй мамыча токуп алабыз. Эми 3 жолу бийиктетүүчү 2 3. Эми 3 абал илмек кылгандан кийинки илмекке столбик без накида жөнөкөй мамыча токуйбуз. Эми ушул жерде эле дагы 3 абал илмекчи көтөрүп алабыз дагы, кийинкиге салабыз. Жөнөкөй мамыча токуп алдык дагы. Бийиктетебиз дагы 3 жолу. 1 2 3. Эми дагы кийинкиге салабыз. Эми дагы 1 2 3 бийиктетип алдык дагы, кийинки мамычага жөнөкөй мамыча токуп алабыз. Мына ушундай кылып катарыбызды аяктап алабыз. 1 2 3. Эң акырына келгенде биз бир жолу жөнөкөй мамыча токуп алганбыз. Ошого биз бириктирип байланыштыруучу гана мамыча кылып алабыз. Бизде ушундай экинчи катарыбыз бүттү. Экинчи катарды бүттүк. Экинчи катарды бүткөндө бизде мындай 6 тешикче пайда болот. Эми эмне кылабыз? Бир жолу бийиктетүүчү илмек кылып алабыз дагы. Ушул илмектин түбүнө биз жөнөкөй мамыча токуп алабыз. Мынакей, жөнөкөй мамыча токуп алдык дагы. Биз 3 жолу бийиктетүүчү илмек кылабыз. Абалуу илмекчелерди 1 2 3. Эми биз бул тешикчелердин ичине шишка деген оюмду токуйбуз. Ал кандай болот? Азыр көрсөтүп беремин. Демек, шишка деген узор бул кандай болот? Бир жамынчы алдык. Бул тешикчеге салдык. Бизде 3 болду. 3-өнүн 2-өсүн гана өткөзөбүз. Калган 2-өнү тийбейбиз. Бизге 5 керек. Андыктан 5 жолу кайталайбыз. Ушул эле комбинацияны жаманча алдык, илип алдык дагы, бир жолу гана өткөзөбүз. Жалпысынан бизде илмекте 6 жип калыш керек. 5 жолу өткөзөбүз. Мынакей, бизде 6 жип болду. Эми ушул 6 жиптин баарынан тең бир өткөзүп алабыз. Дагы бир неме кылабыз. Жөнөкөй воздушный петля кылабыз. Ушул оюмдун аты шишечка деп аталат. Эми эмне кылабыз? 3 жолу абалуу илмек. 1 2 3. Ушул биз баягы көтөрүп алган илмектин ичине байланыштыруучу илмек кылып алабыз. Мынакей. Байланыштыруучу. Эми 5 жолу 2 3 4 5 жолу абалуу илмек кылдык. Кайра эле ушул жерге байланыштыруучу кылабыз. Эми 3 жолу 1 2 3. Эми буну дагы кайра эле ушул жерге байланыштыруучу илмек кылабыз. Байланыштыруучу кылдык дагы. Эми биз 3 жолу абалуу илмек кылабыз дагы. 2 1 2 3. Биз бул жерде өткөн катардагы жөнөкөй мамычанын ичине мындай жөнөкөй мамыча токуйбуз дагы. Дагы 3 жолу бийиктетүүчү абалуу илмек кылып алабыз. 2 3. Эми биз ушул комбинацияны 6 жолу кайталайбыз. Бизде 6 тешикче бар да, ошондо бизде 6 пайда болуш керек. Азыр биз 3 абалуу илмек кылдык. Анан бул арканын ичине 5 жолу толук бүтпөгөн жамынчылуу мамыча токуп, баарын бир өткөзгөн узор бул шишечка деп аталат. Анан ошол шишечканын үстүнө мындай 3 чоку кар бүтүкчөсүнүн чокусун токудук. Ошондо бизде жалпысынан
мындай 6 канатча пайда болуш керек. Эми дагы бир кайталап берем азыр. 1 2 3 4 мына 5 жолу толук жаманчысы бар, толук эмес мамчаны кылдык. Дагы бизде 6 жип бар. 6-ны бир өткөзөбүз. Мынакей азыр биз 6 жиптен бир өткөзүп алдык. Бир жолу бийиктетүүчү кылдык. Эми дагы 3 абал илмек кылабыз. 2 3. Ушул биз бийиктетүүчү кылып алган жерге эле байланыштыруучу мамча токуйбуз. Эми 1 2 3 4 5 эми 3 жолу 2 3. Муну да кайра эле ушул жерге байланыштыруучу мамча аркылуу токуп алабыз. Дагы кийинки арк тешикчеге өтөбүз. Дагы ал үчүн эмне кылабыз? 3 жолу абал илмек кылып алабыз. Дагы мына эгерде сиз комбинацияны түшүнгөн болсоңуз, дагы эле 3 бийиктетүүчү кылабыз. Бир жаманча алабыз. Бул тешикчеге салып, мынакей толук эмес жаманчаны 5 жолу кайталайбыз. Ошондо бизде илмекте 6 жип калышы керек. 5 жолу өткөзгөнүбүздөн 4 болду азыр. Мынакей 5 болду. 6 болду. Эми жалпы бир өткөзүп алабыз. Аны дагы бир көтөрүп алабыз. 3 абал илмекче кылабыз. Аны ушул биз көтөрүп алган тешикчеге байланыштыруучу кылабыз. Мынакей. Андан кийин 1 2 3 4 5. Эми ушул 5 абал илмекти дагы кайра эле ушул жерге бириктирип алабыз. Эми дагы 3 жолу абал илмек жасайбыз. Аны дагы ушул жерге салабыз. Эми кайра дагы 3 2 3 абал илмек кылабыз. Дагы мурунку катардын жөнөкөй мамыча токулган жерине биз дагы жөнөкөй мамыча токуп алабыз. Мына ошентип сиз дагы 1 2 3 жолу кайталайсыз. Мына биз сиздер менен азыр кар бүртүкчөсүн буждап өттүк. Кандай кылабыз? Мынакей эң акырында бизге керектүү өлчөмдө жипти кесип алабыз. Дагы ушул жипти ийнеге өткөзүп, бизге керектүү жерге, мисал үчүн мен бул шапка үчүн кар бүртүкчөсүн токудум болчу. Мындай кылып биз каалаган жерге жабыштырып, кооздоп тигип коебуз. Мына кыздар, үйрөнүү оңой эле. Силер дагы каалаган нерсеңерди, балким бут кийим, бутка кийген носки, байпак, балким көйнөк, аларды дагы кооздоо үчүн иштетсеңиз болот. Бул кар бүртүкчөлөрүн барыңыздарга тегиз илмектерди каалаймын. ийгилик. Ал эми бул тумактын видеосун мен ушул YouTube каналга сактаймын. Мен 1 жашка чейинки балага туура келе турган баш кийим токудум. Эми ар бир баланын размери, баш өлчөмү ар кандай болот. Андыктан сиз өзүңүздүн өлчөмүңүзгө карап өзгөртүп ушул топуну менен бирге токуңуз жана каналга катталып, тааныштарыңызды да чакырыңыз.